Кыргызстанды Кытай басып кеттиби? Социалдык тармактарда бул чакырыктар сизди да тынсыздандырып жатабы? Токто, шашылыш чечим чыгарып, улутчулдук көз карашка алдырбаңыз. Алгач расмий бийлик эмне деп жатат, угуп көрөлү. Чет өлкөлүк жарандар ири долбоорлордо эмгек келишими менен иш алып барууда. Долбоору аяктап эмгек келишимдери бүткөн соң, бул жакта бири да калбай мекенине кетишет. Ишендиңизби? Эгер ишенбесеңиз, анда буга чейин Кытай жарандары келип иштеген долбоорлорду бирден карап көрөлү. Датка кеминин көмөкчөрдөнү. Долбоордун курулушуна миңдеген Кытай жарандары келип иштеди. Бүгүн ал жакта отурукташып калган Кытай барбы? Албетте жок. Қазір ешкім қалбады, алардан ешкім почти жоқ балдардың жерде жоқ. Неге жоқ та Қытайлар? Бұл жерде мына отыруктап жашап қалды деген маалымат жоқ, бирокчу. Курулуш 2011 башталып, 2013 бүтті. Бұл долбоор Қытай Республикасының Твея компаниясының жардамымен құрылды. Ошол балда журналисттер келип, толук бардыгын өздөрү башында туруп, өздөрүнүн техникаларын алып келип, ушул дейин талага чоң көмөкчүлүктү курушту. Бардыгы айтып атам го, көзү менен келип, өздөрүнүн башлары менен адистер өзүнүн жумушун аткарышып, анан биздин буларды үйрөтүп, окутуп, ошо боюнча кетишти. Өздөрүнө убактылуу курган базаларны баардыгын жыйнап, жерлерди тегиздеп, эч нерсе калтырбай кетти. Толук айтылды, бул жерде бир дагы Кытай калган жок. Бишкек жылуулук электр борборунун модернизациясы. Мында да Кытай жарандары келип иштеген. Учурда анын бири жок. Бизде болжол менен 350дөй 400гө жакын кытайлык иштеген. Азыр чарбалык ыкма менен баарын өзүбүз жасап, өз күчүбүз менен гана оңдоп жатабыз. Башкача айтканда, азыр эч ким жок. Бир дагы кытайлык калган жок. Кээде документтер боюнча телефон аркылуу байланышып сурап калабыз. Анткени алар бизге чиймелерди калтырышкан эмес. Аларга кайрылып турган учурлар болот, бирок алар бул жака келишпейт. Мы бывает, да, что мы обращаемся, но сюда не приезжаем. Түндүк-түштүк альтернативдик трассасы. Жол башталган учурда миңдеген кытайлар иштеди. Азыр анын бирин да ит менен издеп таппайсың. Жакынкы жылдар эле Бишкектин четиндеги таштанды калдыктарын жок кылуучу экотехнологиялык заводдун курулушунда да миңдеген кытайлар келип иштеп, курулуш бүткөн соң үйлөрүнө кайтып кетишти. Таштан утилдештирүү заводу 2024-жылы август айында активдүү фазасына киришкен, куруу фазасында. Ошол убакта заводду курган үчүн 500дөн ашык киши чакырылган, бул Кытай элинен. Ошол жумушчулар келип, заводду куруп, толугу менен бүткөрүлүп, бүгүнкү күндө завод эксплуатацияга кирип, ишке кирди. Азыркы учурда ал жакта бул кытайлыктардын баары кайта кеткен. Бияка биринчи СНГ боюнча, биринчи салынып атпайбы, бияктан СНГ боюнча мындай завод жок да. Бияктан биздин жаңы технология болгондуктан биз биякты түшүнгөн эмеспиз. Анан бияктан бизге Кытай жарандары, адистери келип бизге түшүндүрүп берип атат да баарынчы. Анан биякты баарын өндөштүрүп алгандан кийин бияка жумуш ордуна кыргыз жарандар эле иштейт. Негизи кытайлык жарандар бияка контракт менен келген. Бир нече убакыттан кийин булар контракт бүтүп анан кетет. Алар кеткенден кийин дагы орун бошоп, кыргызстандык жарандар да жумушка киргенге мүмкүнчүлүк болот. Учурда Кытай-Кыргыз Өзбек темир жолунун курулушуна эле 30 миңдей чет элдик жумушчулар тартылып иштеп жатат. Алар жогоруда айтылган Датка кемин, Бишкек ЖЭП жана Бишкек таштанды иштетүүчү заводдору сыяктуу долбоорлорго келип иштеп, бүткөндө чыгып кетишкендей эле булар да келишим менен келип, убактысы бүткөн соң өз мекенине кайтып кетишет. Эми ишендиңизби? Ишендиңиз дейли. Бирок сизде балким бул видеолорго дагы деле агрессия тургандыр. Ооба, Кытай жарандары тарабынан мыйзам бузуулар катталууда. Муну биздин расмий бийлик дагы, Ички иштер министрлиги да четке какпайт жана дароо чара көрүлүп, чектен ашкан айрым чет өлкөлүктөр депортацияланып жатканын да билдирүүдө. Албетте, адам бар жерде кемчилдик болот.
бирок бул бир улутту жек көрүүгө себеп эмес. Биздин дагы миңдеген жарандарыбыз чет өлкөлөрдө иштеп, үй бүлөсүн багып жүрөт. Иштеп эле кетип калбастан ал жакта жашап калгандары канча. Көп адамдар болгон соң алардын арасында кыз зордуктаганы бар, адам өлтүргөнү да бар, алдамчылары да бар. Кыскасы, кой аксагы менен миңдегендей. Эми бир адам үчүн башка өлкөдө анти-кыргыз деген жапырт жаман көрүү иш аракети башталса, биз кандай абалда болобуз? Эсиңиздерде болсо, 2019-жылы Якутия Республикасында кыргызстандык жаран аялды зордуктоого шектүү катары кармалгандан кийин кырдаал чыңалып, жергиликтүү эл кыргыздарды ур токмокко алышкан. Ошондо бул жактан туруп биз кандай сарсана болдук эле. Нападения на граждан Киргизии начались этим же вечером. Региональные лидеры не стали успокаивать публику. Напротив, призвали показать, кто в Якутии хозяин. Надо нам всем вместе собраться, навести порядок. Мы у себя на родине, у себя в городе. И надо это донести, показать, кто хозяева этой земли. Нас не интересует их регистрация, не интересует, платят ли они налоги. Будем выявлять и депортировать. Жаман улут жок, жаман адамдар болот. Ооба, бул нерсени сиз деле билип турасыз. Бирок үтүктүү сайсаңыз деле чет өлкөлүк жарандардын катышуусундагы негативдүү көрүнүштөр жайнап, ага улай Кытай басып кетти деген чакырыктар каптап, сизди торуна чырмап баратат. Бизге 250 завод убада кылып жатышат, бирок алар каерге курулаарын түшүнүп жатасызбы? Заводдор макулдашылып жатат. Депутаттар унчукпайт. Жарандар билишпейт. Бул Кытайдын көйгөйү эмес. Кытай өз кызыкчылыгы менен иштейт. Ачыгын айтыш керек. Бул анти-Кытай темасын термелтип жаткандар Кыргызстандын анык ички жана сырткы душмандары. Ички душмандар бул менен эптеп элди көтөрүп, бийлик колго тийсе десе, сырткы душмандар Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу сыяктуу ири долбоорлор аягына чыкпай токтошун тилегендер. Анткени Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу курулуп бүтсө, Кыргызстанга жылына бери жагы $500 миллион киреше алып келет. Мындан башка да Кытай Эл Республикасы менен ири инвестициялык долбоорлор ишке ашып, алар дагы өлкө экономикасына бараандуу салым кошот. Ошондуктан чет өлкөлүк жарандар тарабынан мыйзам бузууга күбө болсоңуз же анын видеосун көрсөңүз, ага эмоциялык түс бергенден мурда салкын кандуу токтоо мамиле кылып, тиешелүү органдарга билдириңиз. Ал эми социалдык тармактарда Кытай басып кетти деп элди көтөргүсү келгендерге оозуңа кара таш деп жазып койсоңуз жетиштүү. Себеби кимдер келип курбасын, ири долбоорлор сиздин жана биздин келечегибиз.